Kelgenligim sebebi Adakan Madumarov'dan kolumdu tart Milan Urayev'da boşlandık dep aytqım kelbeyt. Sebebi bularda hiç kim kamay albayt, hiç kim kol sala albayt. Ankeni bu iki jigitimiz suday taza, sütday ak, el jurtqa Kırgız Respublikasına taza işlegen kerek bolsa kerek başını köyge değer olgan jigitler. Emin men bu жерге dağın kelip ушул жерден президентибиз Садыр Нуркожоев Жапаровго ушул жардам берүү иретинде гана келдим. Мына жасалма дипломдорду таба албай атышат. Адахан Кимсабаевди мына 2009-жылкы протокол боюнча жоопко тарта алышпай атат. Мына 2009-жылы ушул Баткен жергесинде ушул протокол түзүлгөндө мен Баткен областынын аскер прокурору болгом, военный прокурор болгом. Ошол протокол түзүлгөн убакта биз ошол жерде катышканбыз. Эми бул протокол боюнча айтардан мурда бул протоколду айтып чечпейлеп тазалыгын айткан мына Текебаев азыр Германияга посол болуп кетти. Анан Союз убагынан бери командир полка алган. Мына Союз убагында сержант лейтенант Бошкинде ошол убакта полковник болгон, командир полка болгон, командир дивизия болгон, генерал болгон Исмаил Исаковдагы мына 2009-жылкы протоколду аябай чечмелеп жакшы айтып кетти. Эми мен бул протоколду андай кылып чечмелеп айтып отурбайла, мен протоколду мындайча айтам. Мына Союз таркап Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан баштап ошол эгемендүүлүктөн 2009-жылга чейин ошол 275 метр жерде тажик аскерлери турган, таможнясы турган, СМБсы турган, пограничниктер турган. Ана мына кече жакында мына Баткенден бир 20-30 адам чыгып Адахан Кимсабаевич Мадумаровго жала жаап кандайдыр бир провокация сөздөрдү айтып атышат да. Алардын айтканы түк ордун баягы мыйзамдуу орду жок. Бул претензияны Адахан Мадумаровго мына лелек таратат. Себеби ошол жерден ал жака да өткөн, бул жака да өткөндөр ошол. Ошол убакта текшерилип турган, ошол жолдон мен 1000 жолу өткөнмүн. Ошол Адахан Кимсабаевич Мадумаров ошол 2009-жылы түзгөн протокол боюнча эч кандай өлүм житим алып келдиртпей, эки мамлекетти чабыштырбай, ошол Тажик Республикасынын аскер кызматчыларын, СМБларын, пограничниктерин, таможниктерин ошол бир барак кагаз менен бардыгын Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгарып, кыргыздарга мындай эгемендүүлүктү, тынчтыкты алып келген бизден чыган агабыз болот. Ал эми мына Ураев боюнча мен эң акырында сүйлөйм. Эми Орозай Нарматова боюнча айтып кете турган болсом, мына фальсификация диплом деп атат. Мен өмүр боюма текшерүүчтөр менен жүргөм. Фальсификация диплом деген баягы год поступлениеда приказ деген болот. Зачислен на первый курс деп. Ошол приказы турган болсо, биринчи курстан экинчи курска өтүп атканда контракттын акчасы төлөнүп аткан болсо, анда бул жерде кандай мыйзам бузуучулук болот, кандай фальсификация болот? Мурда баягы делосунан арызы жол келет. Арызды алып коюш 2 секундта. Эми мен ушул президентибиз Садыр Нуркожоевичке, Камчыбек Кудусовичке, мына генеральный прокурорго кайрылып кетет элем. Мына жалган, жасалма диплом издеңиздер келген болсо, азырда мага кабар келди. Диплом боюнча мен мына азыр күндө бийлик төбөлдөрү боюнча айтып койгум келет. Мына Ош областынын аскер прокурору, мына Ош областынын военный прокурору болгонуна 2 ай болду. Ушул жигит убагында аскердик кызматтан баш тартып, мен негодимин, жараксызмын, майыпмын деп бул өзгөндүк жигит болот, Кара Судан жасалма военный билет алган. Бүгүн күндө полковник болуп атат. Мына 2 ай болду Ош областынын аскер прокурору болуп атат. Урматтуу ген прокурор, урматтуу президент, ушул Ош областынын военный прокурорун текшерип койбойсуңарбы? Каякта Орозай Нарматованы текшербей. Эми Уголовный кодексте дезертирство деген статья бар. Самовольное оставление часть деген статья бар. Эгерде самовольное оставление часть болуп туруп, аскердик бөлүктөн убактылуу үйүнө кеткен болсо, 3 жылдан 5 жылга чейин соттолот. Ал эми жок, мен аскердик кызматтан биротоло баш тартамын. Мен барбаймын. Мен качтым, кеттим деп кеткен болсо, 4 жылдан 7 жылга чейин соттолот. Мына мен как военный прокурор айтып коеюн. Эгерде
Мен аскердік қызмат қылмайым. Қырғыз Республикасының қызықшылығын қорғамайым. Мен баш тартам. Маған Қырғыз Республикасының керегі жоқ. Мен майып бұндай военный билет алғаны да бүгін Ош облысының военный прокурор болмады. Ана қаяқтағы ақиқат тұр, қаяқтағы граница. Мына кеше генеральный прокурор айтуда. Мына Лейлекте 36 адам өліп қалды бейгүні. Тажик Республикасының билік тойылдары біздің аскер қызметшілерге қылмыс іс қозғап қойыптыр. Типа біз кеш қалдық, автобус кетіп қалды дегендей қылып қойды. Мынау Лейлектің командир отрядты қылмыс ішінде қозғалысы керек. Не үшін осы погран застава тұраптағы бейпіл жатқан елдерді қорғабай, аттырып қойды. Анда аскерді қызметшілер не керегі бар? Бұл жердегі Адахан Кимсамбачқа біз ұшыл 36 адамды өлтірді, ошоны айыбынан деп айтып отырмыз. Егерде аға Адахан Кимсамбач Мадубаровқа айып қойырдан мұрды 1,5 мыңдай солдат тұрады ошол Лейлек районында. Ошолардың бардығын жауапкершілікке тартыш керек. Ошол адамдарды өлімге салып бергендігіне, чилдей аттырғандығы үшін. Мына мен Қырғыз Республикасының аскер прокурорына қайрылып қойдым. Мына генеральный прокуратураның начальник Адил Кадырына айтып қойдым. Возможно, генеральный прокурор при назначении на должность военного прокурора Ошской области билбей қалышы мүмкін. Қырғыз Республикасының аскер прокуроры білет. Мына азыркы Ош облысының аскер прокурорының военный билеті жасалмай екендігі. Мына кеше жақында черный ящикті açабыз деп атса. Мына Кадыржан Батыровтың соратнигі, мына өзгенің Махамаджан Абакжан деген сотталды. Мына Камчыбек Кыдыршаев Тачик өзі айтты. Ушул Кадыржан Батыров, Махамаджан Абакжановтар сепаратисті. Мына азыр Ош облысының аскер прокуроры ушул Махамаджан Абакжановтың бір туған жиені болады. Егерде сепаратистердің деп табылған адамдардың бір туған жиендері Ош облысының военный прокурор болса, қаяқтағы режим секретсіз, қаяқтағы секретіңіз. Ошол военный прокурордың бір туған ағасының баласы азыр Бишкекте республикада СМОда ішлеп жатса, қаяқтағы секретсіз, қаяқтағы режим неме? Адахан Кимсамбач Мадубаров ушулардан да өтіп кетті. Эми мына Мирлан Ураев бойынша айтып кетіп тұрған болсам, ушул мен айта тұрған сөздерді ушул жинсалдар юристик дикция менен ешкимдин абирине акарат келтирбей, ешкимди сөкпөй айтып элге убагында жеткирип тургандыгы үчүн анын аккаунтуна кирип ушу кандайдыр бир сөздөрдү жазып ошону менен жоопкерчиликке тартылып отурат. Эми жоопкерчиликке тартылыш үчүн мен как юрист, как бывший прокурор, как бывший судья катарында айтып коеюн. Адамдын жүрөгүндөгү бар нерсе тилдин учуна чыгат. Эгерде Ураев Мирландын аккаунтуна жазылган болсо, ушуга чейин ушул жигит Кыргызстандын бардык аймактарында ушул интервью берип жүрдү. Бир дагы бийлик кетсин, бийлик андай мындай деп айткан жок. 36 жигитибиз бейгиде өлүп калды деп атат, компромат кетип калды деп атат. Оразай Норматованын диплому жасалмай эмес, бул жер негизсиздир. Эми камалыш керек, камалыш боюнча мына Мирлан Ураев Асылай Оразай Норматова боюнча камалып калды деп мен эсептейм. Бул мына Бышканын төрайымы камалыш керек. Диплом фальсификация деп сот тарабынан табылгандан кийин, диплом жокко чыгарылгандан кийин, анан Бышка тарабынан ошол мандат алыныш керек эле. Бунун диплому фальсификация деп, мынабы фейк деп коебуз, до конца деп коебуз. Ушулар айткандан кийин ушулардын сөздөрүн, ушак сөздөрүн мыйзамдуу негизи деп таап, ошо Оразай Норматованын дипломун мыйзамсыз негиз деп мынау мандатын атазбайт этип алып койду. Ошондуктан ошол соттун чечимиге чейин мыйзамсыз негизсиз аракеттерди кылган мына Бышканын төрайымы жоопко тартылыш керек эле. Урматтуу ген прокурор, урматтуу мына ГКИМдин төрагалары. Анан фальсификация диплом издеп турган болсоңор, пока бир эле адамды айтып атам. Дагы бул прокурорлор бар. Фальсификация диплом менен, военный билет негоден деп жасап аткан. Эгерде мына военный прокурорлор, ген прокурорлор, эгерде мына ушул военный билетти фальсификация экенин текшере албай турган болсо, мына менин фамилиям Жорабек Токтосун. Мени чакыргыла. Мен мына Кара Суу военкоматты мага убакыт койгула. 5 мүнөттүн ичинде ошонун военный билетин мен мыйзамсыз, негизсиз, незаконно экенин мен таап чыкпасам, анда мен жоопкерчиликке тартууга мен макулмун. Рахмат ага.